Мухаммед мал союлчу жай ачылгандан бери мындай иштейт. Ал буга чейин шарты жок жайларда да мал союп жүргөн. Эми болсо заманбап бардык шарты менен камсыздалган атайын ишканада иштеп жатат. Өзүбүздү колдо жыгытат элек, кыйналат элек. Чоң агрессивдүү малдарды кыйналат элек. Азыркы техниканын жардамында баш жыгытып берип атыр. Иштетер техниканын жардамында асабыз, асып Мухаммед сыяктуу мында 20 адам жумуш менен камсыз болгон. Алардын ар биринин өзүнүн жумуштары бар. Мисалга Жолдош Раев күн сайын союлган малдын эт калдыктарын бышырып, иттерге жана үй канаттууларына жем даярдайт. Бул эт калдыктарынын айланага жагымсыз жыт чыгаруусунан сактайт. Эң көйгөйлүү маселе ушул аткот еттер. Биз бул аткот эттерди алып келип туруп, котелда 120 градус жылуулукта ысыктыкта кайнатып 3 саатка чейин. Андан кийин 8 саат дымдайбыз анычы. Ошентип бул цех башка мал союучу жайларда жаралып келген бир топ эле көйгөйлөрдү аттап өттү. Эми алдыда ички базардан дүйнөлүк базарга чыгуу пландалууда. Ал үчүн кардарлар менен сүйлөшүүлөр да аяктап калды. Кует өлкөсүнө барып келдик. Жакында ал кишилер бул жака келет, биздин ишканаларды көрөт, биздин жайлоолорду көрүшөт, Кыргызстанды көрүп, биздин Кыргызстан менен булар келишим түзгөндө дагы болушуп атат. Биз сүйлөшүп жүрүп атабыз. Кует өлкөсү менен Россиянын Петербург шаары менен дагы сүйлөшүп атабыз. Ал жактан дагы кишилер ошо биз менен азыр мамиле түзгөнгө даяр, контракт түзгөнгө. Бул заманбап мал союлчу цех Жалал Абадта ачылган экинчи ишкана. Аны ишке киргизүү үчүн 15 миллион сомдой акча керектелген. Анын жарымы мамлекет жеңилдетилген насыя катары берген болсо, калганын ишкер өзү тапкан. Кабылбек Учкунбай уулу, Тынчбек Долдаев, Жалал Абад облусу.